Саламатсыздарбы? Эфирде келкел саясий дебаттары. Кыргызстан башка өлкөлөр сыяктуу эле, кошуна өлкөлөр сыяктуу эле чет элдик агенттер жөнүндө мыйзамын талкуулоодо бул жумада кабыл алынып калышы мүмкүн деген да кептер бар. Бул тема Кыргызстанда көп жылдардан бери талкууланууда. Анан ошол теманын азыр кандай оң жактары, бул мыйзам кабыл алынып калса кандай нерселерге, натыйжаларга туш болот, бул жөнүндө сөз кылабыз. Бул үчүн бизде конокто укук коргоочу Азиза Абдрасулова жана блогер Төштүк Алмаз уулу. Саламатсыздарбы? Алгач биздин дебаттын эрежелери боюнча кыскача өзүңүздүн пикириңиздерди билдирип кетсеңиздер болот. Азиза айым, сизден баштайлы. Мыйзам боюнча? Мыйзам боюнча. Эми бул мыйзамды кабыл алар, бул мыйзамды кабыл алып аткан убакта эки маселеге терең көңүл бөлүнүш керек деп ойлойм. Себеби мыйзамдар эл үчүн жазылат. Мамлекет дагы, бейөкмөт уюмдары дагы, же болбосо мындай жеке ишкерлер болобу, бардыгы элге кызмат кылабыз деген адамдар. И ушул мыйзам элге канчалык жакшы кызмат кылып берет деген суроонун айланасында ошо мыйзамды иштеп чыккандар, ошону талкуулаган эксперттер ойлогонсо, ошол карапайым адамдарга ушул мыйзамдын кандай пайдасы бар, кандай зыяны тийип калышы мүмкүн деген. Чоң рахмат. Төштүк мырза, сиздин. Саламатсызбы, Берзат, саламатсызбы, Азиз айым. Мен бул мыйзамды колдогонум себеби биздин мамлекет, жаш мамлекет, ошондон 32 жыл өтсө дагы биздин мамлекет көбүнчө мындай тыштан башкарып келатат да. Ар кайсы эксперттер, ар кайсы эмелер, уюмдар аркылуу эл аралык. Анан ошо 2013-жылы бул мыйзамды кабыл алайлы деген бир иш-чара болгон. Анан ал иш-чара аябай аягына жетпей басым менен, аябай чоң басым менен аягына жетпей калган. Бул биздин ошондо мамлекеттин күчү жетелек болуш керек деп ойлоп калдым. Анан ошо мамлекеттин биздин башчылардын, чиновниктердин, депутаттардын дагы ушундай күчү жетпей калган. Эми биздин мамлекет кичине бутуна туруп, күчтөнүп келатат. Анан бул мыйзам биздин суверендүүлүктү биринчиден колгойт, анан экинчиден коопсуздукту эметет, анан үчүнчүсү биздин каада салтты сактайт. Ошо үч нерсени мен такалып кетем, үч аргумент. Мен үч аргументти кененирээк түшүндүрүп берем. Айзайым, биз дебатыбыздын экинчи бөлүгүнө өтө берсек, бул жерде негизги аргумент катары парламенттик талкууларда деле угуп калдык, башка убактарда деле көпчүлүгү бул өлкөнүн ички саясий иштерине болгон киришүүдөн улам ушундай мыйзам кабыл алынып атат дейт да. Сиздин оюңузча ушундай башка өлкө тарабынан каржыланган коомдук уюмдар болобу, башка нерселер болобу, Кыргызстандын саясий турмушуна чын эле ошончолук таасир тийгизип атабы? Анан бул таасир кандай тийгизилип атат? Кандай болуп атат? Деги эле мамлекеттин ички ишине кийлигишет деп бейөкмөт уюмдардан коркпой эле койсо болот да. Себеби биринчиден бейөкмөт уюмдары баягы чечим кабыл алган уюм эмес. Ал деген мамлекетке жардам бере турган шериктеш, карапайым элдин кызыкчылыгын коргогон уюм. Экинчиден мамлекеттик башкарууну кимдин колунда? Мамлекеттик башкаруу бул саясий партиялардын колунда. Саясий партиялар шайлоо аркылуу парламентке келет. Парламент кабинет министров мурун алиги өкмөттү түзөт. Ошентип бул саясатчылар башкарат мамлекетти. Биз бейөкмөт уюмдар сырттан акча алып келип мамлекетти кандайдыр бир нерсени өзгөртүп жиберет дегенден таптакыр эле коркпой койсо болот. Биз тескерисинче парламент чет жактан канча каржы алып атат. Ошол мамлекет канча каржы алып атат. Мисалы үчүн ошол эле сот реформасына Кыргызстан мамлекет ошо 2011-2013 жылдары канча миллион евро алды. Бул мамлекет алды. И мамлекеттик башкаруу ошол чет жактан акча алган мамлекеттин колунда. А бейөкмөт уюмдардын эмнеге жакпай атабыз? Себеби, сен мамлекет соттук реформага 11 миллион алып, ошону каяка жумшадың? Кана реформа деп сураганыбыз болуп атат. Же болбосо, силер ОБСден 27 миллион доллар алдыңар, МВДны реформа кылабыз деп. Кана милицияны реформа болгону деп, биз ошону алиги кандай десем силерге, мындай сурап атабыз да, көрсөткүлө. Кана ошол эмне ачык эмес силердин деп. Анан кийин
мамлекеттен аны сурагандан кийин ким жагат желмогузга окшоп эле барып эле алардын акчасын эсептеп эле анан кийин жасаган ишин мынтип карап эле могуну жасайм деп алдыңарбы монча акчаны, анан гана жасабапсыңар го. Соттун реформасы жок, сотко бүгүн эч ким ишенбейт. Милицияда реформа жок, мына милицияга канча кемчиликтер болуп атат. Керек болсо милициялар өзлөрү кылмышка аралашып калып атат. Ай ушуну токтотойлу, калган акчанын жок деген ачыктагыла. Эл билсин деп сураганда анан кийин мамлекетке биз жагабызбы? Же болбосо парламентке. Ай сен депутат, момунча акча алып атасың, алган айлыгыңы ачык көрсөтчү. Жок көрсөтпөйт. Мына канча запрос кылдык, сотко чейин бардык. Депутаттардын айлыктарын сурап, парламенттин ачык эмес, парламенттин бюджетин сурап. Беришпейт аларды. Айлыктарын да беришпейт, эч нерсесин беришпейт. Анан желмогузга окшоп, Азиз Абдырасулова барып эле, ай депутат, сен канча айлык алып атасың? Сен могу компьютериңдин артында дем комиссия США деп жазылып турат, же болбосо дагы бир нерсе деп правон деп жазылып турат. Ай ушу компьютерди сага чет өлкө берген турбайбы? Анан сен эмне иш бүтүрүп атасың? Деп сураганыбыз жакпайт. Ошондуктан бул жерде баягы карапайым эл өзүнүн күнүмдүк турмушу менен, күнүмдүк баягы бала чакасы, тамак ашы менен эле алек болуп атат дагы. Анан мамлекет өзүнүн алган миллиардтарын айтпай туруп, могу бейөкмөт уюму $20,000 алып, анан кийин ушулар тигиндей кылып койду десе, колунда акчасы жок кыйналган элге бул кулагына өтө башкача угулат. Эл ошого ишенет. Элди манипуляция деп коет. Бүгүн карапайым элди манипуляция жасап, ошо иностранный агент дейбизби, чет элдик өкүлчү дейбизби, ошо мыйзамды кабыл алганга аракет кылып атат. Бирок мен кийин улантып айтып кетейин, бирок бул мыйзам кабыл алынып калса, албетте жабыркаган баягы биздин кызматтан пайдаланып жүргөн, биздин аркабыз менен укуктары корголуп жүргөн эң төмөнкү карапайым элге гана зыян болот. Жыйынтыктары жөнүндө кийинчерээк сөз кылабыз. Төштүк мырза, сизге суроодо, эгер ошол так айтсак, саясий кийгилишүү жөнүндө айтсак, кайсыл тармактарда бул сиздин оюңузча саясий кийгилишүү болуп атат? Бул эмнеден улам ушундай чечимге келдиңиз да? Чет элдик уюмдар кийгилишип атат дегенге. Бул эже айткандай карапайым элге жаран эле жардам берип атабыз деген бул эми мындай түшүндүрүп берейин таржымаганча. Бул советтер доору болгондо, анан капиталисттик мамлекеттер болгондо өзлөрүнүн советтери доору, биз Африка, Латин Америка мамлекетке жардам берип, аларды биякта окутуп, ошол жакта мектеп куруп, эме куруп, өзүнүн биз деген ошол жака эме таасир кылчубуз да. Ошолордун кадрларын даярдап, ошо биздин деген жумшак күч деген түшүнүк бар да, мягкая сила. Бул НПО деген эки эме менен эки тараптуу курал да, бул жанагы балта катары сен аны деген бак кыйсаң болот, аны менен кишини өлтүрүп койсоң болот. Ошондой эле бул эки тараптуу күч. Ошондуктан анан бул Америкадагы башка жерлерге ошол убакта эле НПО аркылуу өзүнүн демократиялык балыктарын, өзүнүн балыктууларын кирип келген да. Анан биз болду, экинчи согуш эме муздак согуш бүттү, биз демократия кабыл алдык десе болбой эле, анан алы эле биз булар улантып келатат өзүнүн эмелеринчи. Анан айтып кетейин, влияние жок, биз деген жөн эле сурап коесат, жок. Улар деген көп тарых, например, Сорос эмесе тарых китебин жазып туруп, тарыхты азыр жазганда бурмалап, ар кайсы жакта бизди бирөө менен кошуналар менен душман кылып коюшу мүмкүн. Бул аябай күч да. Ана жана наблюдательный совет деп коет, ар кайсы министрлерге, ар кайсы мамлекеттер кирип алган, ошол жакка НПОчулар кадр саясатына чейин кирип кеткен. Ким каякта иштешке, кимди алыш керек, анан ошондо саясаты кандай жүрүш керек, ошого чейин кирип кетип, бул НПОлор анан жана майрам фестивалдар 8 марттадагы чыгып атпайбы мындай жөн эле аялдардын укугу эмес, ЛГБТ башка жака бурмалап, анан жана бир дүйнө эме деп туруп, кино фестиваль деп коебуз, ал бул маданиятка кирип туруп, аяктан дагы өзүнчө эле балыктарын, эми бизге жат балыктарды аябай эле түртүп атат да, эми ал бизге чоң кишилерге таасирин этпейт, биз уже калктан. Бул кички балдарга, кийинки поколенияга эметет да, балык этет. Алар болсо бир поколение эки эме муун өзгөргөндөн кийин алар балыктары башкача болуп, биз мамлекетпи, улутпу, калабызбы, калбайбызбы, бул чоң суроо да. Анан ошондуктан бул мыйзамды кабыл алсак, бул биздин суверенитеттиликте ошо тышкы басымдын аркылуу кээ бир мыйзамдарды өтүп кетип атат, кээ бир эми тышкыдан чын эле басып атпайбы. Силер кылбасаңар, биз силерге жардам бербейбиз. Же болбосо могу жактан кыскартабыз. Же болбосо мынтебиз, мындай же санкция эле киргизебиз деп атат. Магнитский санкциясына кирип каласыңар дегиз. Бакта ООНдун өкүлү айтат, 20 миллион жыл сайын жанагындай компьютер берчүбүз, эми бербей коебуз. Бул деген тышкы кийүүшү болуп саналышат биздин саясатка. Анан эң башкы
кийлигүүчүлөрдүн болуп биз эми вакуумда жашаганда дүйнөлүк саясатты көрүп атабыз. Геополитика деген бар. Кыргызстандын жайгалышы аябай кооптуу да. Бул деген Кытай, Россия, ислам дүйнөсү, Евросоюз, Америка болуп туруп, бири-бирине батыш эмес, бири-бирине колдонуп кетишкен. НПОлор жалаң эле батышчыл деп бөлбөйүн. Ошол эле диний уюмдар бири-бирин кошонтуп жумшак күч аркылуу тактап койсо, азыркы мыйзам ошондо диний уюмдарга да тиешелүү болуш дейт. Муфтиятка чейин тиешелүү. Муфтият дагы бизде НПО болуп саналат. Анан тыштан ошонун тыштан каяктан алар каржы алып атканда, например, радикалдар аябай бай болуп кетип, анан өзүнүн муфтиин туртуп берсе, анан мамлекетке каршы чыгып кетсе, алдыр бөшкүн. Кудай сактап биздин эмне алымдар аябай күчтүү болуп, андай болбой келет. Мына мисал алып келели. Сирия менен Ливия. Ливия деген мамлекет ичинде бир киши башкарган диктаторлук болгон, анын башы эми. Бирок азыркыга салыштырмалуу ал деген тынчтык жашоо болгондо, ошол эле Ливияда мындай тетиреки Катар деген мамлекетте ошонун Ливиянын Триполинин площадын кино кылып тартып эле ошонун солдаттары, Ливиянын солдаттары ошо митингчилерди сабап өлтүрүп, ошондой кино тартып дүйнөгө таратканда, ошол Ливиянын чет өлкө качып кеткен жанагы саясатчылар, НПОчулар көтөрүп, биякта аскер кирип, бомбалап, Ливиянын калбаса элибиз кырылып калды деп туруп, анан кийин жанагы оонда элдин баары ага ишенип, жанагы Порошокко, Иракка ишенгенде эле ишенип, анан кийин токтотуп Ливияны талкаласак, анан кийин чыгарбады. Ал кино экен да. Бул деген маалымат согушу менен анан НПО бул азыр гибриддик согуш деп коет. Бул согушка чейин ошол эки. Ошонун баары иш-чараларды кылып келип туруп, согушсуз эле өзлөрүн бири-биринен мамлекетти басып алуу же болбосо, басып алуу болбосо деле мындай башкаруунун бир жолу. Ошолорду мен айтпайм, мына азыр бизде 39 000 НПО бар. Ошонун бир 30-50 эле бул менен жалмачысыз көрүн. Анын калганын баары жакшы эле иш кылып атат. Тышкактан иш алып делемде кайрымдуулук, аларга бул мыйзам анда иштесе өзүнүн эмесинде жазылган да, уставында. Мен, например, кайрымдуулук менен эженикинин өзүнүн иши бар. Ал менен заниматься, эми иш алып барса, ал мыйзам ал кишиге тийбейт. Бирок башка жакка секирип кетем, тигип кетем, посольствого барып, ошондой Кыргызстанда кооптуу болуп, монда митинг кылып, революция кылам десе, ал ойлонуп калат, бул мыйзам бар. Кой, токтотуп калайлы. Муну кийин мен деген тынч болуп, бул кыргыз элине душман болуп калбайын деп туруп, миң ойлонуп атат. Ошондуктан токтотуп атат бул. Ошондуктан НПОлор да кызычуу чыгып. Кошумчалап кетейин. Биринчиден, азыркы даярдалып аткан, кабыл алынып аткан мыйзам диний уюмдарга жайылтылбайт. Саясий партияларга жайылтылбайт. Не, саясий партияга жайылбайт, алар жайылтылбайт. Диний уюмдарда неме дин боюнча өзүнчө немеси бар, мыйзам даярдалган. Муфтият НПО болуп саналбайбы? НПО болуп саналат, бирок дин саналат, бирок аларга мыйзам жайылтылбайт. Уксаңыз, мыйзам аларга жайылтылбайт. Алардын өзлөрүнүн закон об религии деген мыйзамы бар. Ошонун алкагында иштей беришет. Бул мыйзам фондторго, баягы сиз айтып аткан кайрымдуулук фондторго, анан кийин бирикмелерге, бейөкмөттүк бирикмелерге жайылтылат да. Мисалы үчүн СМИлерге да жайылтылбайт бул. Анан эми НПОлор дегенде азыр төштүк инемин айтканын угуп, эми абдан билимдүү мен сыйлаган жигиттердин бири, бирок ушунчалыкка чейин бейөкмөт уюмдары жөнүндө баягы маалыматы аз экени, бейөкмөт уюмдар менен неме иштебегени байкалып атат да. Мен бир нерсени айтайын. Мисалы үчүн, ошол бүгүнкү 30 жылдын аралыгында Кыргызстанда бейөкмөт уюмдар иштегенден бери мыйзамды бузду ушул. Налог салыкты төлөбөй койду, же болбосо өзүнүн каражатын жашырды, же мамлекетке бир мондой шпионаж болду, же мамлекетке чыккынчылык кылды деп бир дагы бейөкмөт уюмдун кызматкери, бир дагы бейөкмөт уюмдун лидери сот жобуна тартылып камалган жок. Мыйзам жок болчу. Бир дагы мыйзам бар. Мыйзам бар, шпионаж боюнча мыйзам бар. Салыкты жашырган боюнча бизде аябай катуу мыйзам бар. Салыктарды төлөп келгенбиз. Эгерде салыкты жашырган болсок, азыркы мыйзам менен эле мени алып барып туруп камап, таптатына кайгылып, кустуруп алып койсо болот. Мен сиздин сөзүңүз бузган жокмунбу? Мен до конца айтып алайын да. Анан азыркы али кылмыш кодексинде аябай жакшы нормалар бар. Салыкты жашырса, ал бейөкмөт уюму болобу, же болбосо бизнесмен болобу, бүт баарына жайылтылат. Бейөкмөт уюму үчүн өзүнчө кылмыш кодексин өзгөртүү киргизүүнүн таптакыр кажети жок. Бул биринчи айтайын деген жагдайым. Экинчи айтайын деген жагдайым, мен дагы мисалы үчүн, Казакстанда азыр практикада неме болуп атат да, киргизилип атат, абдан жаңы али социалдык партнерство, социалдык шериктеш деген. Ошондой эле шериктештик Польшада абдан жакшы иштейт. Польша
бейөкмөт уюмдарга сырттан бир тыйын албайт. Бирок мамлекет өзү баягы мисалы үчүн неме төштүк инимин мисалы үчүн 10% неме салык төлөсөңүз, ошонун 2%-ин көрсөтөсүз. Мен могу уюмга беремин деп. Анан өзлөрү кайрымдуулукка бергенде. Жок, кайрымдуулукка бергендей дагы анан кийин баягы экология боюнча же болбосо бизге окшогон укук коргоочу уюмдар бар, баягы аялдардын укуктары бар, аялдардын баягы центр сезим сыяктанган домашний насилиядан качкан иши кылып ошондой бейөкмөт уюмдар караган, тескеген уюмдар бар да. Анан кийин Польшадагы жарандар өзлөрү каалаган уюмуна өзүнүн баягы салыгынан которуп турушат дагы. Анан алар мамлекетке түштү акча, могу бизнесменден түштү, могу корпоративден түштү дегендей. Аны ачык көрсөттүр эле баягы өзүнүн иш аракетин мыйзамдын алкагында жүргүзө берет. Кана эми Кыргызстан ошол Польшанын жок дегенде Казакстандын деңгээлине жетип туруп, ошондой социалдык партнерство деп шериктеш кылып, өзлөрү мындай бизнесмендерге, али салык төлөгөндөргө түшүндүрүп, бейөкмөт уюмдарды душман көрсөтпөй элге. Наоборот, булар биздин шериктешибиз, биздин партнерубуз. Ушуларды сырттан алдырбай эле, өзүбүз ушуларды каржылайлык, өзүбүз жардам көрсөтөлүк деп. Бир эле мисал, Польшада кандай иштейт? Алиги үй бүлөдөгү чыр чатак болот го. Ошо чыр чатакка полицейскилер өзүлөрү жалгыз барбайт да. Үй бүлөдө согуш мушташ тиякта ызы-чуу болуп атса, ошол бизге окшогон бейөкмөт уюмдардан, укук коргоочулардан, психологдордон бир-экөөнү эриштей барышат. Ошолор сүйлөшүп, ошолор аркылуу иштейт. Анан кийин таптакыр баягы күйөөсү аял экөө убактылуу чогуу жашаганга мүмкүн болбой калса, баягы убактылуу центрлерге алып барып, ошол жерге жайгаштырат. Ошону мамлекет каржылабайт. Ошо Польшанын салык төлөөчүлөрү каржылайт. Көрдүңөрбү канчалык ошонун мен кайра айтканым бейөкмөт уюмдардын түпкүлүгүн мындай балта чаап жок кылып коюш оңой. Аны тикелеп кетиш кыйын. Бейөкмөт уюмдардын ролу мамлекетке канчалык жардам берип атат, ошону айта албай атышат да. Мисалы үчүн ошол эле түрмөлөрдү биз канча кыдырып, түрмөлөргө канча камераларды оңдотуп, канча душтарды салдыртып бердик. Аскер бөлүктөрүнө мен 2 жыл бою аскер бөлүктөрүнө 70-тен ашык аскер бөлүктөрүнө барып, ошолорго спортивный кийимдер, спорттук инвентарларды жеткизип, балдарга баягы суицид, ошо биз барган жылдары суицид таптакыр нөлгө түшкөн. Аскерлер өзүлөрүн өлтүрбөй. Психологдор барып жардам берип аткан. Бул эмне мамлекетке жардам эмеспи? Бул эмне карапайым калкка жардам эмеспи? Азыр эми макул эмби? Ушул мыйзамды кабыл алсын. Биз жаап кое берем. Мен мисалы үчүн пенсиядагы кишимин, уюмумду жаап коем. Сен неге жабасыз? Иштей бериңиз да. Мыйзамга сиз каршы чыккан жоксуз да. Чыккынчылык кылган жок. Иштей бересиз, сизге бирок ошол эле учурда мисалы эгер эл аралык практиканы алып карасак, мисалы Орусияда кабылган бул мыйзам, биринчиден менде бир ушундай кызыктай суроо пайда болду да. Эгер биз башка өлкөлөрдүн Кыргызстанга мындай саясий ички иштерине кийлигүүсүнө каршы болсок, анда мындай орустардын мыйзамын бизге киргизип, анан улам эле ошондо орустардан келген уюмдар деле ошончолук көз алдында болуш керекпи? Бул мыйзамдын өзү Орусия тарабынан бизге мындай берилип атканы бул деле саясий мындай кийгилишүү болуп калбайбы да? Туура-суура бул мыйзам биринчи АКШда 38-жылы жана немецтик Германияда фашизм болгондо, ошондо немецтер көп жашаган да, Американын ичинде. Ак кишилерди аякта деген аябай расалык эмелер негилерди куклус кылган, ошолор баары колдонуп кетпесин деп кабыл алынган да тыштан. Анан коммунисттер, алар эми капиталист болгондо биз коммунизм дүйнөлүк революция аябай катуу келатканда, ошого каршы коммунисттер да көп кеткен Америкада аябай. Ошого каршы өзүн сакташ үчүн бул ядролук кулар менен эле теңдеп туруп, алар дагы ушундай коопсуздук үчүн өз мамлекетин кабыл алган. Аны 2012-жылы орустар араң эми Россия туурап, анан кичине башкача каларда кабыл алды да. Бирок анда да болбой деле азыр Украинада согуш болуп, ичинде агенттер жүрөт, Россияда эле кыйын болгон жок аны. Эметип эртерээк кабарлаш керек болот. Көбүн өсүп кеттир, бир поколение уже мен айтканда бир муун өсүп кетти. Эми антса да бизде азыр согуш боло элек, Ливия боло элекпиз. Биз эми ошону эртерээк кабыл алып, ошого чейин жеткизбей эметип койсок болот. Аны жана эженин сөздөрүнө мен аргумент катары айтып кетейин да. Биздин жарандык коом деген 90-жылдар ичинде мамлекеттин бюджети аябай, ВВПсу, экономикасы аябай кедей болуп, аябай ушундай болуп, анан жардам берип аябай көп эметип келген. Анан кийин бирок биздин анан
чет элден акчадан келген биздин НПОчу эжелерибиз мындай монополия болгондо жарандык коомдочу биз элдин айтына сөз биз жарандык коомдун айтышын биз эле кылып атабыз. Бирок ошол убакыт өткөндөн кийин азыр мына Баткенде согуш болду. Биздин эл өзү эле мындай жарандык коомдо башка уюмдар, мында бизнесмендер Баткенге канча жардам берди. Бун эл өзү эле өзүнүн азыр көйгөйлөрүн мамлекет биринчилеп жетишип атат да, мына чет эл НПО да эмес, бийлик да эмес, элдин өзүнүн эмеле азыр 86-жылы кылган мынтырмагы айылдар 85-жылы мектеп бүттүрдү, бир эжеге үй куруп берип, эме кылып биз да ошолорго качып жүрөбүз. Ошондой Кыргызстан жаранкы өзү өстү. Сиз айткан жерден эми налог эмеге чейин ага чейин жете элекпиз. Биз бир ортодо турабыз. Биздин жарандык коом аябай өсүп, өз мамлекеттин көп жеринен каржылап, спонсор болуп, кедейге элдерге аябай кайрымдуулук кылып, мындай диний майрам болсо да, курман айт болсо да, майрам болсо, мындай дагы күндөрдө аябай өсүп келатат биздин жарандык. Ошого кийин сиз айткандагы жетет окшойт. Менин оюм ушул өзү ушул эмелер НПОчулар чогулуп бул мыйзамды өзлөрү биринчи прилагать керек болчу да мамлекетте. Биз чыккынчы болбойбуз, бизден бирөө чыкса өз түртүп чыгарабыз. Биз силер менен эле иштейбиз дегенде өзлөрүнүн ассоциациясы болуп, ошолор өзлөрү мыйзам биринчи эметип берсе, ошону түшүнгөн да Россияда болгондо бизге да болуп, Ливияны көрүп атабыз, Сирияны көрүп атабыз, анан Египет, Араб болгондо биз дагы ушинтип өзлөрү эле прилагать этип берсе, булар мындай акчыңдүүрөөк, мындай эмелер билимдүүрөөкпүз деп атат. Ошону кылса, бул токтоп калмак. Болбоктуктан анан кийин азыр мамлекет өзүнүн коопсуздугун ойлоп, анан башка жаран биздей болгондой жөн активисттер эмелер колдонуп мунун талабын эметип атабыз да. Эми мыйзамды бизде чийки мыйзамдар дайым өзүбүз сунуштап келебиз да. Мисалы үчүн Аксыда 2002-жылы эл атылып кетпедиби? Анан ошондо мен аксылыктарды 7 жыл бою соттордо коргоп жүргөндө өлгөндөрдүн укугун коргоп жүрдүм. Мен укук коргоочу катары. Ошондо мен Аксыда элди атып койгондо гана билип атпайбызбы биз? Оказывается, бизде Кыргызстанда али закон о митингах деген жок экен да. Алиги Советтер Союзунун президиумдун указы менен эле, ал указда болсо, эгерден эми ушундай бир башаламан болсо, курал колдонгонго болот деген жобо бар экен. Ошо менен жашап жүрө бериппиз. 88-жылы кабыл алынган мыйзам 2002-жылы 14 жыл бою биз эгемендүүлүктү алгандан кийин да 12 жыл бою ошол эле мыйзам менен жүрө бериптирбиз да. Качан гана Аксыда эл атылып кеткенде, анан биз ошону түшүнүп, иликтеп, анан кийин жаңы мыйзамдарды сунуштап, азыркы мыйзам иштеп атат. Мен али мыйзамдарды сунуштаган керек убагында биз албетте мыйзамдарды сунуштайбыз. Керек убагында мыйзамдарга өзгөртүү киргизгиле деп жогорку кеңеш менен депутаттар менен иштешебиз. Керек болгон убакта аларга жакшы экспертный анализдер жасап беребиз. Бирок НПО жөнүндө, бейөкмөт жөнүндөгү мыйзам бар да, бейөкмөт уюмдары жөнүндө. Ал мыйзам абдан жакшы иштейт. Бейөкмөт уюмдары жөнүндөгү мыйзам дагы иштеген жоболордун бардыгы мамлекет тарабынан иштеген болгондо, баягы ачыктык, айкындуулук, келген финансы, алган акчалар, алган зарплаталар, командировочный дегендердин бардыгы биздикиндей ачык болгондочу мамлекетибиз момунтип курап отурбайт болчу. Биз качан эле алдыга жылат элек. Качан эле. Ошондуктан баягы бейөкмөт уюмдары жөнүндөгү мыйзам бар үчүн биз анын зарылчылыгы болгон эмес. Сизге Азиз айым бир суроо. Мен жакында эмес, ошо студент кезде эле ошо 2005-жылы эме болгон. Революция дейбиз, төңкөрүш. Ошо жөнүндө француздардын документалдык киносун көрдүм. Аякта биздин ошо эки жаш мундар НПО ачып алып, анан Грузияда окуп, ага чейин Сербияда окуп, жана кол көтөрүлгөн знактар менен биз мына 5 күндөн кийин мына чыгарабыз деп туруп, Америка МСН деген газеттерди бекер Freedom House деген эме печатать этип, анан биздин МИТанын светин өчүрүп койсо, биздин МИТтин жана Чыңгыз Айтматовдун баласын чакырып туруп, Маккейн деген ушундай титиреп чыкты, кайра светтин күйүп туруп, анан 5 күндөн революция болуп кетпеди. Ошону көрүп таң калдым. Биздин мамлекет эгемендүүлүк жок экен да. Телефон менен эле чалып туруп, бияка жаш балдарга акча чогултуп туруп, монтуп, жана акчаны колдонуп туруп, ошо өлгөндөрдү баарын эме революция түбү болбосо, колдонуп туруп ошо эки кыргызчы көйгөйлөрдү кылып койду да. Анан кийин ошону көрүп туруп биз революция менен келген бийлик мындайда мындайда бул алиги 5-6 жыл болсо 5-6 бир 100 жаш балдарды колдонуп революция жасады деген бул өз эле мындай кайрыле балким ал кезде жакшы аралашпай жүргөн болсоң керек, же болбосо жакшы түшүнө албай атасыңбы. Бул деген бышып калган болчу. Бул деген баягы эмнеден башталды? Акаев 3-чү мөөнөткө конституцияны бузуп туруп президенттикке баргандан башталды. 2000-жылы эгерде Аскар Акаевич конституцияны бузбастан,
мен 2 минут отурдум. Рахмат Сен элим деп революциянын чыгып түбү кеткенде, эмеси болот. ошо чыгып Ал кеткенде көйгөйлөр болбосо ак чыкпайт. сокуяста Мен болбой, макул болот, ак сокуяста макулмун. болбой Аны калмак, колдонуп кетишти дагы. үзөңгү Курал кугушта катары болбой колдонуп. калмак. Анан аксыдан, үзөңгү кугуштан наразычылык ал. Мындайчы, азыр бизде будай өспөй калды. Канча алги саясатчылар камалды. Кууловдор камалды, Суаналиевдер камалды, Замира Сыдыковалар. Алардын бардыгы чогулуп калып, алиги раковый опухоль болуп туруп, анан кийин бир күнү жарылды. Ал 2005 болсо 2006 2004 ал болмок. Азыр суу болуп токтоп калды деп койлу, эми ушул жыл жарылды. Кудай сактан андай болбосун. Буудай чыкпай, эме болуп, түшүмчүлүк болуп, Кыргызстанда ачарчылык келди деп кой. Аны элдер ошону менен бийлик чыгат. Ана бирок бийлик эл менен сүйлөшүп, чет эл казактар менен сүйлөшүп эметип, эме жарылбаш үчүн аракеттер кылганга чейин чет элге бирок колдонуп кетиши мүмкүн да ошондой нерсе. Анан сиз ошондо көмөктөшүп, жардамдашып, наоборот бизге кыйынчылык болуп атканда мен дайыма эле жардамдашып келем. Бирок сен жаш бала эмессиң да. Бирибизге ызы чуу салганда биз 10 жылга артка кетип атпайбызбы? Студент балдар менен кайсы мамлекет сүйлөшөт? Америка сүйлөшөбү студент балдар менен. Же болбосо студент балдар менен эмне? Россия сүйлөшөбү же Кытай сүйлөшөбү? Студент балдар менен эч ким сүйлөшпөйт. Мен айтып аткан баягы мамлекеттик башкарууга катышкан түздөн-түз саясатчылар, баягы мамлекеттин жогорку деңгээлинде отургандар сүйлөшөт. Анан кийин туура саясатты ким жасайт? Саясатчылар. Согушту ким баштайт? Саясатчылар. Бизнесмендер кураваларга курал берет, карапайым эл балдарын берет. Кийин саясатчылар бийликке келет, бизнесмендер акча санайт, карапайым эл балдарын көмөт. Бул деген чоң сасык саясат деген болот. Андай сасык саясатка мындай болуп атат да, могул желмогубуз, ушул дракон, ушуну жок кылыш керек. Бүгүнкү күндө, бүгүнкү бийликке дагы, Россиянын бийлигине дагы, ушу силерге окшогон жакшы ушу мыйзамды колдонгондорго дагы бүгүн эң жаман ким, дракон ким, эл бузар ким дегенде могу НПО деп көрсөтүп туруш керек. НПО жабылат. Андан эмес 17 миң. Азыр 39 деп эме минус бердиңиз. Минус 17 миң. Анан кийинки очередь журналисттерге, СМИлерге келет, уже келип атат. Андан кийин анан бизнесмендерге келет. Россиянын Советский Союздагы мыйзамда бүгүн сендеги эме жумушка келип алган, эртең сен мамлекеттин сатасың деген эмени колдонуп атат. Мен эмнеге жабам деп атам. Менин уюмум 2003 жылы түзүлгөн, 20 жылдык тарыхы бар. Ушул мендеги сакталган архивтерге караганда 20 жылдын ичинде биз 4000ден ашык адамдарга индивидуальный жардам берип, ошолорду неме кылган экен. Эми мен эмнеге жабам деп атам? Жок, мен эмнеге жабам? Укпайсыңбы? Мен эмнеге жабам деп атам? Себеби, ооба, кыскача неменин ошол азыркы мыйзам сунушталып аткан мыйзамдын нормасы бар. 10 жылга чейин камакка алынат. 10 жылга чейин. Анан кийин эгерде мен жалгыз эле ал НПОдо иштесем, мен неме кылмак эмесмин. Мен кызматкерлерим бар да. Бул биринчиси. Бизден услуга алган, биздин жардамыбызга муктаж болгон подзащитныйларыбыз бар. Анан кийин мен ошо немеде мындай жазып немесеңер, ошол мыйзам боюнча ошол НПОдо иштеген. Ошол НПОдун кызматын алган дегендердин баардыгы анан кийин мен я не хочу мен 10 жылдан бирөөнү каматып бергенге. Жабабыз биз. Демек бул чын эле мындай мүмкүн саясатка ийгилигишүү болуп атат деп өлкөнүн ичиндеги бийликке каршы кайсы бир мындай оппозициялык топтордун же болбосо критикалык ой жүгүрткөн топтордун оозун жабуу аракети деп айтсак болобу? Антип ойлосак анда биз мындай жеке блогерлерге дагы алмаз. Бул только коом НПО ана четтен каржыланган деген. Блогерлерге кирбейт. Четтен кирбейт. Анан жана СМИге кирбейт эме. Четтен каржыланган. Уюмдардын бардыгы четтен каржыланат. Ошо каржысын өзүнүн эмеси менен уставы менен иштеп туруп анан эметсе, ошондор көрсө айлык мынча алат. Анан кийин жанагы мындай конверт менен алуу деген жанагы текшерилбеген акчалар чыгып калганда анан ушул мыйзам иштеп каяктан сиздин конверт менен албайт да. Сизде 100 миңдик эме бар, ушунда бюджет. Эмне үчүн 500 миңдик сиз жумуш кылып атасыз? Эмне үчүн ушунда митинг кылып атасыз? Митинг деген акча да ушуну тамак кап келиш керек, кебеш керек. Анан ошондо суроо жарылат, чыд эле сиз бизге Кыргызстанга иштеп атасыз, чет өлкөгө иштеп атасыз деп. Ошондо анан бул мыйзам иштеп туруп токтотуп атат. 9 жылга жетпей биринчи штрафын берет. Биринчи чакырат, предупреждение берет, штрафын берет, анан дагы бир жыл, анан болгондо сот болот, сот болгондон анан сизге если до конца эле бүгүнкү чыгып мамлекетти талкалайм мен ошонтойм деп анда 5 жыл өтсө анда чын эле мыйзам иштеш керек. Мага бир суроо берип, мен дагы бир суроо берейинчи. Бүгүнкү тергөөчүлөргө, бүгүнкү сотторго канча пайыз ишенесиң?
Мен азыр өз мамлекетке ишенебиз деген Жок, сөз жок, да. жок. Мамлекет, мен мен Кыргызстанга ишенем. Мен да ишенем Кыргызстанга. мамлекеттик- Мен конкреттүү суроо берип атам. Бүгүнкү күндөгү ишти тергеген тергөөчүлөргө, бүгүнкү күндө жарандарды соттогон сотторго канча пайыз ишенесиң? 100%бы, 200%бы, 150%бы, канча пайыз ишене аласың? Ишенимиң бар. Мен ишеним мындай да, бүт Кыргызстанда жарандар катары эле ошондой. Сизде НПО менен мен милицияны тең коем да, алардын ичинде эле коррупционер, алардын жаманы бар, жакшысы бар. Ошо биздин колунан чыккан эле мен бир тууганым, ал иним, досум дегенде ошол жакта эле ошолор Демек анчалык эле көп ишенич жок. Ошондой деңгээлибиз ошондой. Алардын арасында дагы мындай бир 30-40 якмак бар, калгандары жакшы деп эсептейм. Биздин убактыбыз аягына чыгып атат. Азыр сиздерде дагы 1 минуттан убакыт болот. Кыскача өзүңүздөрдүн бул жыйынтык мүмкүн ошол эртең кайрадан добуш берүү күтүлүүдө, ошолорго мүмкүн өзүңүздөрдүн кайрылууңуздарды айтып койсоңуз болот. Биринчиден мен бул мыйзам кабыл алынып атканына өтө эле кайгырган жокмун. Мен бир гана жүрөгүм ооруганы, бизден күнү түнү телефон чалып, консультация алып, кеңеш сурап, жардам сураган карапайым элге мен жүрөгүм ооруп турат. Эми кандай болгон убакта дагы ал карапайымдар түндөсүн мага чалса, Надира Нарматовага баргыла, Турсунбай Бакир уулуна, эч болбосо Төштүккө баргыла деп турамын. Мыйзам эметкен прокуратурага баргыла. Мен бүтүп алайын. Анан кийин экинчи тарабы, Кыргызда мындай макал бар. Оор казсаң дейт, терең казба өзүң түшүп калышың мүмкүн дейт да. Ошон үчүн ушул эле мыйзам диний уюмдарга буларга жайылтылбайт, бирок ошол Нарматова жетектеген фондко жайылтылат. Ошол эле Айгүл Жапарованын фондуна жайылтылат. Анан кийин бул деген бүгүн мен бийликте турам, мага тийбейт. Төштүк айткандай, Азиз эже, сиз жакшы иштейсиз, сизге жайылтылбайт эмес. Бул мыйзам кабыл алынгандан кийин бийликтен келип турат, кетип турат, алмашып турат. Ошол эле бүгүнкү мыйзамды жазып аткандардын өзүлөрү ушул ороого түшүп калыштары мүмкүн. Ошондон Кудай сактасын. Чакырганыңарга рахмат. Рахмат. Төштүк мырза, сиздин. Мен жогорку кеңеште ушунун коомдук талкууга бардым. Качкында мен деле ойлогом, ушу бизде Кыргызстанда мыйзамдар бар, өзүнүн деле мындай чыккынчы дегенде эле мамлекетте саткынчы деген андан да катуу мыйзам ошолор деле колдонуп ошончо деп ойлогом. Ошо менен эле токтоп калса, мындай кичине эле моральдык жактан короп, анан ошактан көрүп мен сездим да, бул мыйзам реально керек экен. Бул мыйзамсыз мамлекеттүүлүктү жоголуп калышы мүмкүн. Эмнеге ошондуктан бүт НПО азыр аябай ызы чыгылып, аябай мындай жок кылыштын аракетинде да. Андай болбосо, булар айтмак, жашай бересиз, мунун деле мыйзамдар болчу, ошо мыйзамда эле ушул эле каралган, ошондой эле турган, ошо менен деле иштеп келгенбиз, иштей бересиз деп. Жок, бул мыйзам булардын бөгөт коет экен ушундай эмеге, мамлекеттин киришине, саясатка каалайсыңбы? Партияга бар. Депутат бол, аким бол. Мындай жергиликтүү кеңешке бар. Иште сиз айткандай, жанагы көйгөйлөр болсо, ошо биринчи ошо эки эмелер, мамлекеттик чиновниктер чечиш керек. Анан ал мамлекеттик чечпей калган эжеге барыш керек. Эже туура эмес чиновник сизди жаппайт, сиз иштей бересиз, жанагындай революция кылбайм десеңиз, эч нерсе болбойт. Мамлекетиңиз тынч болсун, силер революция кылбагыла, биз ушунда нормально иштей беребиз. Сизге элдер жардам берип жүрө бериңиз. Ошол эле калат. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн чет элдик мыйзамдар жөнүндө мыйзамды талкууладык. Бул үчүн бизде конокто укук коргоочу Азиза Абдрасулова жана блогер Төштүк Алмаз уулу болду. Алып барган мен Перизат Сайтбурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө.